күнүңүз А, менен саламатсызбы? кандай жакшы. Мен мындай жазып отурган суроо эле алайын деп, ошо жана баламдын эпилепсия боюнча сизге жазган болчумун. Мен психологияны дагы ошо 1 жылдан бери окуп, ошондо жүрөм да, анан кийин көп эле жерлерден жана Самара Кеңешова дегендерди угуп атасызго. Ошол жерлерде айтышып атат Ооба. да. Эне өзү эле тазаланса, бала деле айыгып кетет дегенге кандай карайсыз ушуга? Баланын оорусу эне-атанын күнөөсүнөн окот негизи. Ушундайсыздар. Ошондой көп угуп атам да ооба. Бул жанагы бул жөнүндө жанагы Лазаревдин диагностика кармоо деген китеби бар. Ошол жерде да ошол толук берилет. Ошону бир окуп коюңуз. Анан ал жакта методика берилбейт. Методика берилет, бирок мындай доступный берилбейт аякта. Ал жактан үйрөнүш кыйыныраак. Диагностика кармоо деген жазып алсаңыз, ошол жерден. Ал жерден эмне болгон, оорук каяктан келет, эмне болот, ошонун баары толук айтылат. Сиздин немеңиз боюнча сиз медитация жасап баштаган бизде ушундайлар көп. Мисалы апасы ооруп калса балдар полный ооруйт. Неге дегенде энедеги ападагы жаман энергия, жакшы энергия полный балага өтөт.